subhanallah, attыкын караңыз. Айтып атат, төөнүн зекети 5тен 1. Эгерде бербесе кыямат күнү төбөлөйт экен эч. Уйлардын зекети 30дан 1. Эгерде зекетин бербесе кыямат күнү мүйүзү менен сүзүп төбөлөйт экен. Койлордун зекети 40дан 1. Бербесе кыямат күнү ээси кордойт экен. Анан кийин аттыкычы деп сахабалар сурады. Аттыкы кандай дегенде пайгамбарыбыз аттын зекети бар деп айткан жок. Айтты, аль-хай талататун, ат 3 түрдүү dedi. Bizrun, sitrun, ajrun. Muslim şerifte gelen Sahih Müslim'in rivayetinde günөө deyt. Kaçan? El mактасын, менменсип, кыйынсынып, атпага турган болсо бул күнөө эле болот экен. А эгерде Кудай кааласа атты бакты, ушу Кудайдын жолуна бакты, бирөө сураса мингизди, бирөөгө жардам берип койду. Кандай аттын сарылчылыгы берип койсо, буга ситир дейт, парда болот экен. Dünyada çakırçılıktan parda olsa, ahirette tozoktan otuna parda olur деген alımlarımız. Hani bir, üçüncüsü acır depot.